Söz депутат Нурбаев Абдывахап Мамадрасуловичте. Рахмат, Милан Исапбекович. Урматтуу Ашыбек Мойдонович, 2016 жылы Европа өнүктүрүү банкы менен жана өкмөттүн ортосунда Ош шаарында таштандыларды чыгаруу боюнча атайын кредиттик проект макулдашылган болчу. Ошол негизинде Ош шаарына бир 10 миллион евронун тегерегинде кредит жана жарымы грант акча берилип аткан болчу. Бирок ошол жер маселеси чечилбегенден байланыштуу ушул долбоор ишке ашпай турат. Азыр мына жаңы мэрия келип, жаңы мэр аракет кылып атат, бирок 2019 жылдан баштап Ош шаары ошол алган кредитке уже процент төлөм төлөшкө туура келип калат. Бирок долбоор ишке аша элек дагы эле. Ошонун негизинде бул ошол ташталган аянтча дагы ошол Ош шаарында Жапалак аймактык башкармагынан жакын жерге жайгашкандыктан элдер да буга чейин көп жолу маселени көтөрдү. Анткени элдерде ошол баягы ташталган жерден жагымсыз жыттар келип, элдерге көп ыңгайсыз шарттар түзүп атат. Элдер буга чейин көп жолу кайрылуулар кылды, жогорку кеңешке чейин, шаар кеңеште бул маселе каралды. Ошон үчүн мен ойлойм, өкмөт да бул жактан киришип туруп, ошол жер маселесин чечкенге эртерээк жардам берсе. Анткени акча, кредит дагы, грант дагы келген, ал келишим түзүлгөн, бирок маселе дагы эле турат, жер маселеси чечилбей. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде өкмөт өзү да киришип, ошол Ош областтык өзүнүн өкмөттүн өкүлүнө да тапшырма берип, бул маселени тездетип берсе жакшы болот. Анткени бул көптөгөн ошол жердеги жашаган Жапалак элинин өзүнүн талабы болуп атат. Ушуга өкмөт премьер-министр өзү көңүл буруп, ушу жардам берип, ушу маселени чечкенге шарт түзүп берсе жакшы болот эле. Рахмат.